эле ушуларда бири-бирибизди жөнөп таяп жүргөнгө. Силердин намегин айтып алайын, ыраазымын. 42 жаштагы Мирбек Кадыралиев Чүй облусунун Кайыңды айылынын тургуну. 2024-жылы ал оор жүк ташуучу унаа башкарып иштеп жүрүп, унаанын дөңгөлөгүн оңдоо учурунда болгон жарылуунун кесепетинен бир колунан ажыраган. Бул кырсыктан кийин Мирбек ишке жарабай үй бүлөсүн багууда чоң кыйынчылыктарга туш болгон. Анын үстүнө үй бүлөсү менен батирде жашап, баштаган жаңы тамдын курулушун бүтүрүүгө чамасы жеткен эмес. Айласы кеткенде 3 баланын атасы 2025-жылдын 25 августунда Facebook аркылуу президент Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылган. Мирбек Кадыралиевдин бул кайрылуусуна мамлекеттик жетекчилик ыкчам жооп кайтарды. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жеке тапшырмасынын негизинде жана генерал полковник Камчыбек Ташиевдин көзөмөлү менен жаңы үйдүн курулушу 8 сентябрда башталган. Тез ылдамдыкта жана эффективдүү иштин натыйжасында 4 бөлмөлүү жер там бардык заманбап шарты менен болгону 1 айдын ичинде толугу менен бүткөрүлдү. Ошентип аталган үй бүлөнүн жаңы ак өргөсүн генерал полковник Камчыбек Ташиев өзү келип табыштады. Сиздердин айылыңызга келип кетейин деп келдим. Себеби бул жака бир жолум түшүп калды, ишим түшүп калды. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына биздин ушул айылдын тургуну инибиз Мирбек. Каяктар? Мирбек. Мирбек, Мирбек мына. Мирбек инибиз дин эсебине келип калдым. Себеби ушул Мирбек инибиз кырсыкка учурап, кырсыктан кийин ушул мындай кыйналып турган маалында урматтуу президент Иса Нуркожоевичке жана мага кайрылган экен интернет аркылуу. Анан ошондо президентибиз маган ошол кайрылууну мага жөнөттү эле. Мен эми жумушта ар жак бер жакта жүрүп көп нерсени окубай көрбөй каламын. Жөнөттү эле ушул баланы карап койчу, ушул бала бир чото жүрөгүмө түшүп атат. Ушул бала чынында ушундай кыйналган окшойт. Ушуну карап койчу деп президент мага жөнөттү эле. Анан кийин мен президенттин тапшырмасын аткарганга милдеттүүмүн да. Анан мен ушул чын бекен, себеби азыр интернетте көп нерселер ар түрдүү болуп кайрыла берет, билесиздер да. Чын бекен, чын эмес бекен ушуну жеринен барып таанышып көрүп келчү уулум деп мен өзүм уулум жөнөткөм. Темирлан деген уулум бар, буякта турат. Ал элдин алдына чыкпайт, аны эч ким тааныбайт. Анан барып көрүп келчү уулум, чындап ошондой болсо жардам берейли деп жөнөттүм эле. Көрүп келип, чында ата ошондой экен, жардам беришибиз керек экен, үйүн салып беришибиз керек экен деп айткандан ошол балдарым чогулушуп ушул үйдү салып беришти. Анан ошону мен өзүңөр эле ачып, өзүңөр эле балам бүтүрүп койгула десем, жок, сиз барбасаңыз болбойт, барып ачып бериңиз деп суранып туруп алгандан атайын келдим. Ошол үйдү ачып берейин деп. Урматтуу туугандар, бул жашоодо баардыгыбыз ар түрдүү күндү башыбыздан кечиребиз. Бирибиз майкөлүү болуп жашайбыз, бирибиз кыйналып жашайбыз, бирибиз бийликте болобуз, бирибиз бийликте болбойбуз. Ар түрдүү Кудайым ар бирибизге ар түрдүү тагдырларды берген. Ошол тагдырларда бири-бирибизди жөлөп таяп жүргөнгө бизди ата-энелерибиз, ата-бабаларыбыз, чоң ата чоң энелерибиз үйрөтүп кеткен. Мен дагы ошол 11 бир тууган арасында өскөн, кыйналып өскөн 11 бир тууган арасында атам дыйкан болгон, апам баатыр эне болгон, ушундай жөнөкөй үй бүлөдө өскөн баламын. Президентибиз дагы ошондой. Президентибиз дагы 11 бир тууган арасында өскөн, жөнөкөй үй бүлөдө өскөн адамдар. Ошондуктан ал кишинин ушу көңүлүнө түшүп калган экен, мына Мирбек инибиздин кайрылганы, Мирбек инибиздин ушинтип айтканы көңүлүнө түшүп калган экен. Ал киши мага айтып, анан ушул үй ушинтип бүтүп отурат. Эч качан Алла Тааладан үмүт үзбөш керек. Мына Мирбекти дагы бир жагынан Алла Таалам кичине кырсыктатып койду, бирок экинчи жагынан Кудайым ушул жолун ачты дегендей маселе. Ушу падышанын президентибиздин дилине салып койгон экен. Мына Алла Таалам ушу кишини дилине салып койгон экен. Мына келип мондай жакшылыктар болуп атат. Мындан ары жакшылыктар болсун үйүңдө, иним. Бала чагаң менен ойноп күлүп жүр. Ушул бала чагаңдын өмүрү узун болсун. Балдарыңды жакшы тилек менен, жакшы ой менен, таза нам менен, таза пешине тер менен баксаң, Кудай кааласа ошо балдарың арасына бирөөсү чыгып калат. Себеби дегенде мен бир нерсе эч качан эсиме чыкпайт. Мына элдер чогулуп турганда ушу айыл эли жакшы түшүнөт, ушуну айтып коюшум керек. Мен атама айта берчү эле, "Эй балдарым, менин ар бир чапкан кетменим бул бир сындырым нан" деп айтчу эле.
Анан биз ошондо түшүнбөппүз. Бул эмне деген атам ушинтип айта берет депчи. Анан ошондо апам болсо айтып калчу эле, ушу балдарымдын арасынан бирөөсү чыгып калат. Ушу балдарымдын арасынан бирөөсү чыгып калат Кудай кааласа. Ошондон кийин Кудай кааласа жакшы жашайбыз деп апам ошентип үмүт кылып Кудайдан тилей берчү эле. Ошо 11 баланын арасынан ошол Кудай ырыскымды көбүрөөк кылып, мына мен чыгып калган экем, Аллага шүгүр, элге кызмат кылып атабыз. Ошонусу карындай бала чакаларыбызды ар дайым таза нам менен, таза эмгек менен, Алла Тааладан үмүттү үзбөй бага берсек, арасынан жакшы адамдар сөзсүз чыгат Кудай кааласа. Рахмат баарыңыздарга. Видеом символически тапшырып коеюн күчү менен кепти. Мирбек Кадыралиевдин үй бүлөсүнүн көптөн күткөн максаты орундалды. Камчыбек Ташиев үй бүлөнү жаңы ак өргөөсү менен куттуктап, аларга бекем ден соолук каалады. Кудай сактасын. Оңдaki соғыс деген болмасын. Сен болор. Рахмат болуңуз. Ошо тилекке каршы баягы 2024-жылы колун алдыртып кырсыктап бизге кайрылган айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен 50 000 сом акчалай бөлүп бергенбиз. Баягы кандайдыр бир жардамдар болсо биз эч качан жардамдардан калтырбайбыз. Быйылкы жылга ошо президентибиздин жарлыгы менен 385 токтомдун негизинде соц контракт берилди 150 000 сомдон. Ошо 150 000ди ушул үй бүлөгө бергенбиз. Биз ага чейин бул үй жөнүндө эч кандай кабарыбыз жок эле. Ал кезде Мирбектер Батирде турушчу да. Жаңы тамдын ээлери өз кезегинде президент Садыр Жапаровка жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке терең ыраазычылыктарын билдиришти. КамАЗ автоунаасын айдачымын, ошонун дөңгөлөгүн ремонт кылып атып, кольцосу ыргып кетип, ошонун себебинен колумду жулуп кеткен. Мен өзүм ошо больницада жатып, тууган урук, эл журт, өзүм айылдаштарым жардам берип, ал кырсыктан да Кудайдын эмеси менен аман калдык. Августтун 25-inde кайрылгам, 2 күндө реакция болуп мени табышты. Мага өздөрү Камчыбек Кыдыршаевичтин ошол баласы, балдары командасы келип, өздөрү көз көзү менен көрүп, мени таанышып, мен менен ушундай жаркыраган жакшы 30 күндүн ичинде жакшы үй салып беришти, качественный. Мен ошо үй салып берет деп ойлогом, бирок забор ичин толтуруп берет, мебель, себел. Ушундай гүлдөр өсүп, брусчатка мен жанында жүрүп деле ойлогон эмесмин мынчалык кылат го деп. Баарына чоң рахмат ошо президентибизге, генералыбызга, ошонун командаларына коштошуп атканда ыраазычылыгымды айта албай калсам, силердин эмеңерден айта алайын, ыраазымын баарына. Биздики бат жетти, үнүбүз буюрса. Ошо ушинтип ак өргөлүү болуп отурабыз. Чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аябай айта албай турам эчтеке деп. Ошо чоң рахмат. Күткөн жокпуз, мындай шартта там салынат, андай болот деген жокпуз. Жанагынтип алып нелери келгенде, кум бумдар түшкөндө балам экөөбүз ыйладык. Ушундай да болот экен деп. Жумоктогудай болду да, эми аябай ыраазымын. Ушу генерал Кыдырчаевичке чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушу бизге үй салып берип атат. Атам ушунда кырсыктап калып атат. Атам эле боор этпейт. Белгилей кетсек, аталган үй бүлөнүн буга чейин турак жайы жок, Батирде ижарага жашап келишкен. Алардын 2 кыз, 1 уулу бар. Нурзада Сыдыкова, Кудакал Сумуралиев, регион, Кемен району.